Balamın ölümün күтіп отырайын 72 saat сайын. Аны эми мекенди коргойм деген бала деле ушинтип жатабы эми? Мына Ак Суу заставасынан келген жол. Инебиз ушул жерде авария болгон. Так. Мен Ажматова Бактыкөл. Жалал Ат областын Окен районунан болом. Балам ушул жерге служба кылганы келген болчу. Şu частан башка частка которулуп кетип атып ушул военный машинанын үстүнөн ушу кулап кетиптир ушул жерге. Балам 2 күндөн бери комада жатат. Ош шаарынан врачтар келип операция жасап кетишти. 9 сааттан келип врачтар. Врачтар 9 сааттан кийин келишти, бирок кече эртемен саат 9да болгон. Балам кечинде саат 8де операция болду. Ошондон бери дагы эле өзүнө келелик, жакшы. Врачтар 72 saat күтөсүңүз. Азыркы врачтар 72 saat күтөбүз, андан башка айлабыз жок деп атат. Мен эмне кылайын? Баламдын өлүмүн күтүп отурайынбы 72 saat сайын? Операция кылган врачтар кетти. Неде дальше врач жок. Ош шаарынан келген врачтар операциясын жасап коюп кетишти. Азыр вообще врач жок бул жерде. Биз азыр ошо Бийлик районунда ошо ооруканасындабыз. Азыр бул жерде ошо балам кече кырсык учураган жер. Ага, бүгүнкү кыш болгон жерде азыр турабыз, ушу Садыр Нуржевич өзүңүз бир көзөмөлгө алып ушуну карап берсеңиз жакшы болот. Азыр күнгө дери бул жерде өзүнүн местный врачтар турат, бирок колубузда эч нерсе келбейт, күтөбүз деп эле турушат аларчы. Оштон келген врачтар келишти да кайра кетип калышты. Алар чечим кабыл кылып чыкты да ортодо бир 10 saat 12 saat убакыт өттү. Биз ушул жерде турабыз эми. Ал бир мекенди коргойм деп келди эле да алчы. Жөн келбеди эле ал деле. Аны эми мекенди коргойм деген бала деле ушинтип жатабы эми? Өзүңүз көзөмөлүңүзгө алып карап берип коюңуз эми, сизден суранып кетет Садыр Нуржевич. Мынакей, мына жерде көрүп атасыз, ям болчу. Бүгүн оңдоп койсуптур келсекчи. Ушул мага чейин оңдосо деле болот да бул жерде. Эми болсо азыр кайтыгер карап баары эч кимдин колубуздан эмне келет, ушу келет, Алладан сурайбыз деп эле баары отурат, эч ким эч нерсе кылбайт. Өзүңүз бир карап берип коюңуз Садыр Нуржевич.